Баштайбыз. Бизди курчап турган айлана чөйрөнүн ар биринин жашоо принциптери бар. Жашоо принциптери дегенибиз жашоонун мыйзам ченемдүүлүктөрү бар. Мисалы үчүн ушул жансыз жаратылган жансыз дүйнөнүн да жашоо принциптери бар. Мисалы үчүн суунун жашоо принциби бар. Темирдин, коргошундун, абанын, озондун, чыкылтектин дегендей ар бир нерсенин өзүнүн жашоо принциптери бар. Принцип деген муну мындай кылат, муну мындай кылбайт. Ыктыярсыз түрдө принцип коюлган ошого. Ал принципке кийлигишүү аны ал заттык сыпатынан ажыратат. Сууга башка нерсени кошуу менен ал суу болбой калды уже. Мунугу нерсе кошулган суу болуп калат. Ошондой эле жаныбарлар, жандуу жаныбарлардын да жашоо принциптери бар. Бирок алардын жашоо принциптери инстинкт үстүнөн коюлган. Жырткычтар дайым ошо ууга чыгуу менен өзүнөн алсыз болгон башка бир жаныбарларды, жандыктарды ырыскы кылуу алардын принциби. Алар үй салбайт, склад курбайт, мындай шайлоо өткөрүп бирин-бири бийликке шайлабайт. Табий түрдө тандалып отуруп ушинтип жашоосу өтөт. Инстинкт деңгээлинде. Мен күйөөгө тийбейм, азыр кичине ойноп алайын дебейт ургачылары. Ошо бойго жеткен учур келсе, куут бооз болсо туат. Эми адамдарга гана жашоо принцибинде эркиндик берилген. Адамдар каалагандай жашоого принцип тандоого эркиндиги бар. Аллах субханаху ва таала адамды ушунусу менен башка нерседен абзел кылды, ушунусу сыноо болду адамга. Каалагандай турмушуңду уюштур. Бирок ошол эле учурда адамдын өзүнүн денесинин жашоо принциби дагы ыктыярсыз. Аллах субханаху ва тааланын мыйзам ченемдүүлүгүнө кынтыксыз баш ийүү менен ушу дене жашайт. Эгер адам ага дагы келесі жолу кылып кийлигише турган болсо, арамды алып тыга бере турган болсо, туура эмес нерселерди кыла бере турган болсо, ал дене дагы талкаланат. Буга күнүмдүк биздин жашоодо реалдуулуктан мисал көп. Эми Аллах субханаху ва таала сунуш кылып аткан жашоонун принцибин бир карап көрөлү. Ийгилик формуласына токтололу, анткени жашоо принциби адамды ийгиликке жетелейт экен дайым. Эгерде биз кайсыдыр бир нерсени ийгилик деген болсок, биз ошого карап принципти тургузат экенбиз. Анткени колубузда ыктыярыбыз бар. Биринчи ийгилик деген эмне? Көпчүлүк өзгөчө бүгүнкү материалистик көз караштан келип чыккан капиталисттик системада ийгилик бул байлык. Байлыктын үстүндө бийлигиң болот, таанышың болот, таанышың болсо танкасың дегендей, мына ушул бардык нерсе, демек таанышым бар, бийлигим бар, акчам бар, укугум бар. Канчалык акчам бар, канчалык бийлигим бар, канчалык таанышым бар, ошончолук укугум кеңейет. Бул системанын принциби ушунда. Эми ийгилик мынау жашоонун эле жетишкендиги менен өлчөнгөндүктөн бул адамды бактылуу кыла бербейт экен. Адам ушундай жаратылган зат экен. Мынауга жетсе андан кийинкисиге жетиш керек, ага жетсе ага жетиш керек. Айыл өкмөтүнө жеткен болсо рай аким болуш керек, рай аким болсо облдун акими, губернатор, губернатордуктан кийин президент, президенттен кийин оңду башкаруу, эгер жер шарын башкарып калса, дагы башка нерсе, айды карап туруп, айды да кошуп алсам болот экен десе керек. Мына ушундай. Кудайга жетип, Кудайдын да ордун талашканга аз калат да, мындай айтканда, мен деле эме кылбайм деп. Адамдын нафсиси ушундай экен. Демек, бул ар дайым эле адамды кадыржам кыла бербейт экен. Жеткен нерсесинде кыжалат, кийинкиге кантип жетем. Жеткен нерсесинде кыжалат, кийинкисиге кантип жетем. Бул максатсыздык экен. Бул принцип адамды кыжалатып турган принцип. Анткени муну жашоонун өзү бул максат эмес. Бул жашоонун өзү каражат, кандайдыр бир максатка жетүүдө. Кандайдыр бир ийгиликке жетүүдө. Ислам ал ийгиликти эмне деди десе, акыреттеги бейиш деди. Бейишти ийгилик деп эсепте. Бейишке чыга тургандай жашасаң, мунугу жашоодо ийгиликтүү деди. Алган ориентириң, багытың бейиш болсо, мунугу жашооң каалайсың, каалабайсың, ийгиликтүү болот деп атат. Эгерде алган ориентириң бейиш болбосо, мунугу жашоонуку болсо, бул мунугу жашооң анда ийгиликтен артта калды. Бул жашооң кыжалатчылык деп атат. Ислам ушуну үйрөтөт. Бирок бул жерде бир жука нерсе бар. Бейишке бет алуу менен мунугу жашоону тарк этип четке кагып сал деген жок. Мунугу жашоодо бийликти да алыш керек, мунугу жашоодо акчаны да алыш керек, мунугу жашоонун бардык берилген нерсени алыш керек, бирок аны алып өзү жыргаш үчүн эмес. Бейишке чыгуу үчүн инвестиция кылыш керек ошону. Курмандык кылыш керек ошону. Иштетиш керек Аллахтын ыраазылыгы үчүн.
Кайсы нерседе ыраазы болот Аллах Таала? Ошого иштетиш керек. Демек, бул жашоодогу жыргалчылыктардын орду ийгиликке жетүү жолундагы орду багаж сымал. Ал өзү максат эмес, ал багаж, багажниктеги каражат. Ал каражат менен биз бейишке чыгышыбыз керек. Мына ушу бейишке ориентир алуу ийгилик. Мына ушул ийгиликке жетүүдө караңыздар. Имам Шафи Вал Аср сүрөсүн айтып атат. Куран түшпөгөндө да мына ушул сүрө адамдардын ийгиликке жетүүсүндө кифая болот эле, жетишерлик болот эле. Караңыздар. Кыргызча мааниси имандуулардан, иман келтиргендерден, жакшы амалдар жасагандардан, акыйкатты жана сабырдуулукту осуят кылгандардан башкасы, мына төртөөнөн башкасы утулушта ийгиликке жетпейт деп атат. Утулушта болоруна убакыт менен ант ичем деп атат Аллах субханаху ва таала. Эми кичине чечмелеп көрөлү. Иман келтирүү. Бул Аллахка, бул сүрөдө айтылганы Аллахка гана иман келтирүүнү айтып атат. Мисалы үчүн мындай тар түшүнө турган болсок, Аллахтын бар экендигине иман келтирүү. Жана биз иманыбызга жараша амал кылуу. Ушул ишенген иманыбызга жараша амал кылуу. Аллах жалгыз, ал бар, ал көрүп турат, ага кайтышым бар, жооп эсеп кысап бар деп иман келтирип ошого жараша жашоону айтып атат. Эми бул экөө ушинтип бириксе эле ийгилик апарат десе жок. Бул жайылтылыш керек экен. Башка бирөөгө да жайылтылыш керек экен. Аллахтан корк, Аллах бар, ал сени көрүп турат, жана ага иман келтир, жана ошого жараша жаша деп акыйкатты осуят кылуу важип болот экен. Жеткирүү, ошо жетсе эле ийгилик болду десе жок, төртүнчү компонент турат. Сабырдуулукту осуят кылуу. Бул жерде эмнеге сабырдуулукту осуят кылуу десе, албетте иман келтирип ага жараша амал кылып, жана ал акыйкатты жеткирем десеңиз, сөзсүз карама-каршылык болот экен. Сөзсүз мусибат жана сыноо болот экен. Бул табигый мыйзам ченемдүүлүк экен. Ошон үчүн көпчүлүк мына ошол каршылыктан, караңгылыктан корккон үчүн акыйкатты жеткирбейт экен. Ошон үчүн ийгилик жок жашоосунда. Өзү ибадат кылат, иманына жараша, муну жеткирбейт, демек ийгилик жок. Муногуну жеткирет, каршылык пайда болот. Жана ошол каршылыкка сабырдуулук гана кылып калбастан, сабырдуулукту осуят да кылат экен, караңыздар. Эки кадам алдыга таштап тапшырма коюп койду Аллах субханаху ва таала. Каршылык болот, ага сабырдуулук кылуу эмес, сабырдуулук кылып анын үстүндө аны осуят кылуу менен ийгиликке жетет экен адам. Мына ушу төрт нерсе жашоонун негизги принциби. Иман келтирүү, иманыбызга жараша амалды жасоо, жана акыйкатты жеткирүү, өзүбүз көргөн, өзүбүз ынанган акыйкатты жеткирүү, пайда болгон каршылыкка сабыр кылып, жана аны осуят кылуу. Мына ушу төрт нерсе менен ийгилик деле. Эми мунун прикладдык маанисин карап көрөлү. Күнүмдүк өндүрүштүк маанисин карап көрөлү. Бул сүрө бизди эмнеге үйрөтөт? Жашоого үйрөтүп атат. Ар бир нерседе мына ушу төрт нерсе болуш керек. Кайсыдыр бир кийимди кийебиз дедикпи, изилдешибиз керек. Ынанышыбыз керек, иман келтиришибиз керек. Ооба, биздин шариятыбыз уруксат берген кийимби бул? Же кээ бир жеринде туура эмес жери барбы? Кайсыдыр бир тамакты жейин десек, биздин шариятыбыз уруксат берген, биз иман келтириш үчүн аны изилдешибиз керек. Бизге ал жөнүндө изилдөө важип болот. Биринчиси, ынануу. Изилдөөдөн кийин ынануу. Ушуну мен жашоомо киргизсем болобу, болбойбу? Экинчиси, ошого жараша амал кылуу. Эгерде ооба бул мен жашоомо ылайыктуу экен десеңиз, ошого жараша амал кылышыңыз керек. Жок, мен ушундай кылышым керек экен деп туруп башка нерсени кылсаңыз, ийгиликтин жуту да жок. Демек өзүңүз ынанган гана нерсени изилдеп, ынанган гана нерсеге амал кыласыз, жана муну сөзсүз бирөөгө үйрөтүшүңүз керек. Мындай кылгын, мына жерде пайда бар экен. Мындай кылгын, жыйынтыгы жакшы болот экен. Жана ал сизге карама-каршылык кылып, же болбосо сизге көрө албастык кылабы, же болбосо сиздикин кабыл кылбайбы, же тарынтабы, кандай болгондо да ошо сабыр кыласыз, жана аны сабырдуулукту да осуят кыласыз. Ошо акыйкаттын жыйынтыгын жетүүдө сабырдуулуктун өзүндө осуят кыласыз. Акыйкатты жайылтып, сабыр кылышын дагы осуят кыласыз. Мына ушул негизги принцип. Мусулмандын жашоосундагы мен айтат элем, негизги принцип ушундай болуш керек.